Бирден кирип эжекеңе бар, өлчөт атасың. Бүгүн Ноокат районунун Зулпоев айыл өкмөтүндөгү Айбек мектеби окуучуларга эшигин ачты. Дээрлик 6 айга жакын онлайн түрүндө окуп келген окуучулар мынтип мектептин ачылганына кубанып турган чагы. Кадимки шартта сабактар уланып жатат. Ар бир окуучу бет кап жана антисептик каражаттары менен камсыздалган. Мектепке кирерде бардык окуучулардын дене табы текшерилип жатат. Аталган айылда коронавирус илдети катталбагандыктан таза деп эсептелип, мектептердин иштөөсүнө уруксат берилген. Экинчи нөмөттө окуган билим алуучулар да эрте менен келип алышкан. Онлайн окуп жаткан учурда сабактардан түшүнбөй кыйналып жаткандыктарын жана интернетте мүчүлүштүктөр жаралганын айтышат. Пайда болуусуна эмненин ролу чоң экен? Эмгектин ролу чоң экен. Чоң экен. Мектеп ачылганына сүйүнүп атабыз. Неге дегенде досторубуз менен чогулуп, эжекенин сөзүн угуп, үйдө онлайн сабак болуп атканда интернет иштебей, телефон жетишсиз болуп, кыйналып аттык эле. Мектеп ачылганы жакшы болду. Баарынан негизинен бул канчалык неме кылсак дагы мектептеги окууга эч нерсе жетишпейт. Биз ушул кырдаалга байланыштуу биз канчалык аракет кылып окуп аттык, ушундай болсо да, бирок баары эжекенин оозунан эжекени көрүп мындай сабак окуганга жетишпейт. Биз онлайн сабак окуганыбызда нелерде кыйналып аттык, эжекелер түшүнбөй аткан. Анан кийин мектепке келип эжекелер менен бетме-бет окуганыбызга сүйүнүп атабыз. Ушул эмнеге натыйжасында пайда болгон деп айткан. Окуучулар келерге жакын мектеп дезинфекцияланып, жылуулук берилген. Ар 20 мүнөт сайын бөлмөлөр желдетилип турат. Окуучулар жана мугалимдер мектептин ичинде бет кап тагынып жүрүүсү милдеттендирилген. Эгерде ата-энелер балдарын мектепке жиберүүдөн кооптонсо, окуучу онлайн окууну уланта берсе болот. Мугалимдер аларды жооктоп, мектепке келүүсүн талап кыла албайт. Кырдаалга карап онлайн окууну улантам деген окуучулар да бар. Мен онлайн окуганга толугу менен макулдугун берем. Кырдаалдагы азыр туруктуу эмес. Адамдар коронавирустан көбөйүп ооруп жатышат. Ден соолугуңарбы? Ооба, мындай. Азыр эмне болуп кетишин билбейсиң да, любой жерде жугуп калышы мүмкүн. Маска дагы 2 же 10% гана коргойт. Буну алмаштырып дагы туруш керек. Ошондуктан мен онлайн окуганга толугу менен макулдугун берем. Ноокат району боюнча 115 мектеп болсо, анын ичинен 300дөн ашуун окуучусу бар 64 мектеп толугу менен ишин баштады. Ал эми 16 мектеп кызыл зоналарда жайгашкандыктан ачылган жок. Калган мектептер эпид кырдаалга жараша иш алып барат. Мектептер жергиликтүү бийлик жана санэпид көзөмөлдөө борборунан текшерүүгө алынып турат. Министрликтин көрсөтмөсү менен окууларды башташты. Азыр мына Айбек мектебинде 300 окуучу болгондуктан булар толук 1 класстан баштап 11 класскача толук эрежени сактап окууларды башташты. Кудай буйруса мына 2 жумада ушундай көрөбүз деген көрсөтмөлөр бар. Анан 2 жумадан кийин толук бардык мектептер ишке түшүп калышы мүмкүн. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү башка райондордогу мектептер кырдаалга жараша ачылаарын маалымдады. Ага байланыштуу окуучулардын өздүк гигиенаны сактоосу ата-энелерге жүктөлгөн. Бул учурда ар бир ата-эне жоопкерчиликтүү болууга тийиш. Ал эми калган райондордо ошол 16-сынан баштап, пандемиктен баштап маселени штабта карап туруп, анан ошол ситуацияга карап туруп ачуу боюнча бүгүнкү күндө иштер жүрүүдө. Ошол эле убакта бардык жанагы санитардык нормаларды сактоо ата-энелерге жүктөлгөн. Бардыгына маскалар менен ошондой эле антисептиктик каражаттарды ошо балдарга обеспечить этиш боюнча ата-энелерге жүктөлгөн. Эшикке киргениңизден кийин колуңузду антисептикке балдар бардыгыбыз канат. Эскерте кетсек, Кыргызстанда алгачкы жолу март айында коронавирус илдети аныкталганда эң биринчи мектептер жабылып, аралыктан билим берүүгө өткөн болчу. Мына ошондон тарта салттуу түрдө бүгүн гана иштеп баштады. Биз үйдө да ошондой эрежелерди сактайбыз, а? Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөнұлы, Ынтымак.